Bir adam acılıkka barat eкен аксакал. Фазаил хаж деген китепте жазылганда окуясыз. Acılıkka барып анан лаббайк Аллахумма лаббайк десе үн келет экен. Ла лаббайк. Сен лаббайкың кабыл болгон жок дейт экен. Анан жанында бир жаш бала бар экен. Анан тиги жаш бала угуп калыптыр баягы үндүчү. Аксакал, мына үндү угуп атасызбы дептир. Ооба угуп атам балам. А сиздин лаббайкыңыз кабыл болбоду деп айтат го бул үндө десе. Ооба балам. Мен бул үндү 70 жылдан бери угуп келатам дейт экен. Мен бул үндү 70 жылдан бери угуп келатамын. 70 жылдан бери ушу каттаймын ушул Алланын үйүнө. Лаббайк дейм, мага үн келет. Ла лаббайк. Сен лаббайк кабыл болгон жок деп. Анан жаш бала айткан экен, аксакал, эгер сизге ла лаббайк, сен лаббайк кабыл болгон жок деп айтылып жатса, сиз кайра эмне үчүн бул жака келесиз дегенде, аксакал айткан экен, балам, башка бара турган жерим жок. Лаббайкың кабыл болду десе деле ушул жерге келем. Лаббайкың кабыл болбоду десе деле менин башка бара турган, баш калкалай турган, сурана турган, жалына турган, жалбара турган жерим жок. Деген экен, ошол замат үн келди дейт. Сенин бул лаббайкың да кабыл болду, арттагы 70 жылдык лаббайкың да кабыл болду. Кээде Алла Таала инсанды сынайт да. Кээде инсанды Алла Таала сынайт.